Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Чолпон Ата шаарындабыз. Азыр таңкы саат 6:30. Биздин келген себебибиз Кыргыздын мыкты жигити Ысык көлдүн үстүнөн сүзүп өтөт. Тактап айтканда түндүктөн түштүктү көздөй сүзүп өтөт. Жалпы эсеби 60 километр. Ошол 60 километр аралыктагы көлдүн үстүнөн канча саатта сүзүп өтөт, кандай кылып сүзүп өтөт, аны сиздерге бүгүн кененирээк чагылдырабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Кызыктардын баары алдыда. Ал эми мына ошол Алинин бүгүнкү кылып жаткан эрдиги, бүгүнкү кылып жаткан эмгегине мына биздин жаныбызда турган Адилет мырза спонсорлук кылып жаткан чагы, демөөрчүлүк кылып жаткан чагы. Ассаламу алейкум, Адилет мырза. Алейкум ассалам. Бүгүн мынакей бир жакшы иш баштап атабыз да. Мына ушул түндүктөн түштүктү көздөй 60 километр азыр Али сүзүп өткөн турат. Ага силер өзүңөр демөөрчүлүк кылып атыпсыңар. Эмне деп кайрылды? Ушундай өтө спонсорлук кыла аласыңар. Себеп дегенде эми азыр көп чыгым кетет экен, чындыгында биз карап отурабыз. Ушундай кайыктар керек экен, көп нерсе керек экен. Силерге а дегенде эмне деп кайрылды? Ушундай сүзүп өтөм, демөөрчүлүк кыла аласыңарбы деп кайрылдыбы? Биринчиден ассаламу алейкум. Биз өзүбүздө Кочкор жергесинде Кочкор Бирим деген уюмубуз бар. Ошол жерде биз деген спорт тармагы эмес, маданият жагы болобу, билим жагы болобу шак менен иштеп жүргөнбүз. Каражат жагына жардам берип ушинтип. Анан Али мырза бизге кайрылып калды. Ушундай бир максатым бар эле, каражат жагынан колдоп берсеңиздер деп турупчу. Биз үчүн бул тармактагы жаңы болду биринчиден. Биз үчүн да аябай кызык болду да. Анан дароо эле макул болгон жокпуз, бирок баягы изучать этип көрдүк, карап көрдүк. Анан макулдугубузду бердик. Бүгүн мына Кудай таалабыз насип кылыптыр. Ушул күнгө туура болуптур. Кудай буйрса бүгүн Али мырза мына максатын койду. Кудай буйрса ойлоп турам, ушул максатын алдыга коюп, ийгилик жаратат деген ишеничтебиз да. Кудай буйрса мен ойлоп атам, эртеңден бир 20 саатта деп атат план коюп, аркы түштүк тараптан жолугабыз деген ишеничтебиз. Буга чейин ошол Алинин спорттук тажрыйбасы бар, ушу сууда сүзгөнү боюнча маалыматтар бар беле? Али мырза деле бул тармакта новичок экен, өзү максат коюптур, өзүнүн бир буга чейинки бир максаты бар экен да, ушул Ысык көлдү түндүк тараптан түштүк тарапты көздөй сүзүп өтсөм дегенчи. Биз ошол максатына кызыгып, колдоп берүүнү чечтик да, эң негизгисичи. Азырда жаштарыбыз аябай көп, максаты бар, бирок каржы маселеси проблемасы бар, же бир башка жак тармактардан мындай айтканда чектөөлөр бар да. Али мырзанын өзү айтып бергенине жараша анан кийин чечип жардам берип көмөк көрсөтөлү деп чечтик да. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн рекорд жарата турган Али деген мырза, ушул мырза, ассаламу алейкум. Карапайым эле кыргыздын бир жигити бүгүн өзгөчө бир эмгек жасайын деп турат. Бизге дагы абдан кызык Али мырза. Себеп дегенде 60 километр жолду суунун үстүндө басып өтүш, бул өтө бир татаал нерсе. Бирок баягы айтып коет го, эр жигит баягы ойлогон максатына жетиш керек депчи. Мынакей өзүңөр бир жакшы ниет коюп турсуңар, бүгүн ушул 60 километр суунун үстүндө сүзүп өтөм деп, түндүктөн түштүктү карай, бул идея, бул ойлор кайдан келди? Ассаламу алейкум баарыңарга, кыргыз элим. Буга чейин көп машыгуулар болгон. Кыска аралыкта сүзгөнбүз. Берки өстөн аркы өскө сүзүп жүргөнбүз. Бунусунда өзүбүз жалгыз Кудай буйрса ушул аралыкта сүзөлү деген эмдиги жылы кылалы деген чечим болчу. Анан балдар спонсорлор чыгып калып, анан 2,5 айдай машыктык көл жээгинде сүзүп. Жакшы машыктык Кудай буйрса. Ошого байланыштуу өтүүгө туура келип калды. Аркы өстөгү балдар дагы смело эле келе бер, өтө бер, биз тосуп алабыз дегенден. Ошол Кудай буйрса негизи өзүбүз негизи спорт чеберибиз бокс боюнча. Анан бул кошумча спорт, аябай жакшы спорт. Ден соолукка пайдалуу спорт. Ошол Кудай буйрса Алланын жардамы менен, бияктагы байкелерибиздин, туугандарыбыздын, жаныбыздагы байкелердин колдоосу менен, кыргыз элибиздин колдоосу менен иншалла өтөбүз деп турабыз, иншалла. Анан Али мырза, мындай өзүңөрдө жүрөктө бир коркуу сезимдер, ушул жака 60 километр өтө аламбы, кандай болот деген сезимдер болуп атабы азыр? Азыр жок. Өтөм деген эле. Түнчүндө болду, бир аз, бир 2-3 сааттай кара терге түшүп, кичине паника кармады, бирок
Алланын жардамы менен Аллага болгон таяныш иншалла жакшы. Анан Өтөбүз. Кудай буйрса өтөбүз. Баарын эле айттык, бир гана энебизге эле айткан жокпуз. Жүрөгү кармап сарсана болбасын деп. Кудай буйрса аман эсен өтүп кетсек. Энебизге айтабыз иншалла, сүйүнчүлөп. Буйруза мына ошол 60 километрди база өткөндөн кийин жалпы биз кыргыз элине, дүйнө элине сүйүнчүлөйбүз. Себеп дегенде бул рекордтук саат мүнөттөр. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Алинин жакындары, туугандары, Али жалгыз эмес, анын жанында бардык адамдары, жакындары, достору, керек болсо ошол медицина кызматкерлери да Али менен азыр кошо жөнөйт. Биз сиздерге мына ушул 7-канал аркылуу кененирээк баяндап берип турмакчыбыз. Биринчиден Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ушу сапарыңарды байсалдуу кылып, Алла Таала сапарыңарды жеңил кылсын. Аман эсен ушу тилеген максатыңа жетип, ушу Алиге Алла Таала өзү күч кубат берсин. Бардыгы Алладан болот. Алла Таала өзү колдосун. Тилеген максатыбызга жетели. Амин. Кандай келип атасыз, өзүңүз кандай? Жакшы, алхамдулилlah, жакшы. Азыр 1 сааттык жол жүрдүк. Жакшы. Бар жакшы, э? Жакшы. Я. Жак. Кет. Я. Ага. Жок. Нормально, да? Biraz грет да бар. Суубуз ак эди. Суубуз ак. О, тегел акшап кетет болгон. Нормально. Нормально. Ушундай эле акырын эле кетерле. Эсчо байке Өтө алыста ойлогон. Байке. Жок. Если остановку захотите сделать, просто останавливайтесь на месте. Баллон поднимите, мы увидим. Могу тарапка, мындай эле. О, азыр высотаны ала берели, так же на полстыры будем вот так вот ходить. Болот. Мен акча кеткен. Мерки чептикти берсеңер да. Рамазан берки чепчик салып бербөчү. Та 1 сааттан кийин бир токтойлу, а? 1 сааттан. Кирип атканда запись берететер. О, Канчада? 15, 9-15. 15 да. Ак жол. Нар көстө урат экенбиз, а? Ак жарлык көстө. Мамадда 700 да чурдожат, божат, мамай жомду бар. Мамай бар, кайта көкке дуда, кура чакырып бердама. Идуна кудастай. Гардие куе да баяна кылмаклар. Септа куя, секапи. Себепти. Магдеграм. Авойме, жажучу билиме хамди беграт. Жати патинаш буду адам бекапатакти. Мая разница фотка била.
Урматтуу көрүүчүлөр, эртең менен саат 9-да чыкканбыз. Али мырза ошол убактан баштап ушул убакка чейин сүзүп келди. Арадан 5 мүнөт токтоп эз алып келатат. Азыр дагы биз эз алдырып бир маек алалы деп турабыз. Али, кандай келатасың? Üşүгөн жоксуңбу? Азыр эми суу аябай муздак болуп атат да. Кыйынчылык жараткан жокпу? Анча деле эмес, бир аз жакшы эле, Кудайга шүгүр. Азыр бир аз жылынып эле кайра киребиз. Жакшы эле бул. Али өз жалгыз эмес, анын жанында ошол медиктер, атайын достор, бир туугандар да коштоп келатат. Анан баарыбыздын тилегибиз ошол, бир жакшы рекорд жаратсын, бир аркы өскө бир жакшы аман эсен сүзүп өтүп алалы деген. Анан эми азыр кеч кирип баратпайбы? Караңгыда кандай болот болду экен деп ойлоп атасың өзүң? Караңгыдан мен коркпой эле караңгыда сүзүп эле жүргөнбүз. Аба ырайы бузулуп кетпесе эле. Аба ырайы жакшы. Аба ырайы бузулуп кетпесе эле. Түн ичинде көл негизи жылы болот, күндүзгө караганда. Дайыма чүп жүргөндөр билет да. Толкун болуп кетсе, анда кыйын болуп калат да. Биздин азыр ошол тилегенибиз эле ушу толкун болбосун, аба ырайы бузулбай турса эле, түнкү саат канча болот? 11 болобу, 1 болобу, 2 болобу? Али өзүнүн бир жакшы максатын койгон. Ушул биздин көлдүн түндүгүнөн түштүккө чейин баягы сүзүп өтөм деген. Буюрса ошол максатка жетебиз. Бала кезде сууда кандай сүзүчүң элең? Жакшы эле ушу 16-17 жаштан баштап эле сүзүп баштадым. Ошол бассейндерге барып, ошол жактан үйрөтүп, жакшы өздөштүрүп. Анан жакшы сүзгөн, алгыска сүзгөн байкелер менен сүзүп жүрүп, ошого неме эткенбиз, кичине такшалып калганбыз буюрса. Ошол. Көлдүн үстүндө жүргөн сонун экен көлдүн үстү. Көкмөк, погода сонун. Көлгө кар жаап койгон. Асман чайыттай ачык. Анча болуп калат. Не? Всё. Бисмилlah. Жылы элеби? Дакшай. Караңгыда скорость мощный кетип атат, я. Найсы. Колчак кола берем мына келип. Чоко болду шукан. Кайдан аны? Ай малачей. Алже, чык бер. Ай малач. Ай. Давай. Мужик, обещал, мужик сделал. Молодец, Скорпиус, молодец. Ардактуу көрүүчүлөр, түнкү саат 12, биз эртең мененки саат 9:15те түндүк тараптан чыкканбыз. Ал эми көлдү сүзүп өтүп, азыр Али түндүккө жетти. Жалпы жонунан 50 километрди 15 саатта базып өттү. Азыр Алинин акыбалы жакшы. Өзүнөн да сурап көрөлү. Али, кандай келдиң? Мына чогуу келдик. Бардык ошол эле мед кызматкерлери, жакындары, саналаштар. Анан кандай келип алдың? Азыр üşүгөн жоксуңбу? Бир аз ооба. Бир аз üşүп атасың. Бир аз üşүп атабыз. Бул жака келгенде дагы ошол Алинин бир туугандары тосуп алып бир кол чаап койбойлу келиңиздер, а?
Hemen içine tümet. Öyle yapmaya götürler. Sesini al. Saçma saçma. Ya ısık çay şey. İçki yemelerdi. Başkadan жыл. Мына ошентип 50 километрлик жерди басып өтүп, бүгүнкү рекордубуз жыйынтыкталып жатат. Мына ушул учурдан пайдаланып, жалпы мына ошол алиге колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинде Мед Экспресс KG тез жардам кызматына, алинин бир туугандарына, ошону менен катар эле жалпы демөөрчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз.